Премьер Абылгазиев кетсе, ордуна келе турган бычакка саптуу ордун басарлары барбы? Түндүк түштүк тең салмактуулугун сакташ үчүн 2018 жылдын апрелинде Сапар Исаковдун ордуна өкмөт башчылыгына келген Мухамбеткалый Абылгазиев өзүнүн дараметин кемирип бүттү. Кайсы жерде ыз учуу чыкса, Абылгазиевдин башы жылт этип көрүнө калчу болду. Анын эс алууга кетишинин себеби да үналгы жыштыктары боюнча мыйзамсыз окуялар болду. Абылгазиев өкмөт башчысы катары көпчүлүктө ишенимин жоготсо, ушул окуядан соң президентке да катуу сокку уруп, ишенимин жоготуп алган. Ушул окуя себеп болобу же жаңы шайланып келген партия жаңы өкмөт шайлайбы? Эртеле кеч Абылгазиевдин да премьерлик доору тамам болор. Азыркы орун басарлардын арасында бычакка саптуу анын ордун баса тургандар барбы? Республика Ата журт фракциясы көзөмөлдөгөн вице-премьерликке мурун Руслан Казакбаевдин бир тууганынын жубайы Алтынай Өмүрбекованын ордуна Аида Исмаилова келген. Экөө тең бишкектик болгондуктан жер-жердеги көйгөйлөрдү жакшы билбегени үчүн сын угуп жүрүшөт. Аида Исмаилованын жеткен жери вице-премьер болсо керек. Ал эми экономика тарапты тейлеген Эркин Асырандиев Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан келген. Эркин Асырандиев экономика тарапты чечмелегени менен үналгы жыштыктарын сатууда казак компанияларынын жетекчилери менен жолугушуп, түптөлүп бараткан кадыр баркын чачып алды. Ал эми Акрам Мадумаров тууралуу Улукбек Ормонов сыяктуу депутаттар бекер шайлаган экенбиз деп бармагын тиштеп отурушат. Чек ара маселеси боюнча Мадумаров тууралуу сөз да болгон жок. Мурунку вице-премьер Жеңиш Разаков чек ара менен тыгыз иштегендиктен чек ара маселеси боюнча Разаковдун аты көп атала турган. Мадумаров айлыгын алыш үчүн гана иштеп жаткандай. Жакында болгон чек ара боюнча чырга биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов барып, Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов менен ортодо жүргөн түйшүктүү маселелерди чечип келди. Эмгек өргүсүндө болсо да өкмөт башчысы Абылгазиев өзү Баткенге барышы керек болчу. Бул кыргыз эли үчүн абдан маанилүү маселе болгон. Эки өкмөт башчысы бет маңдай отуруп зарыл маселелерди чечсе туура болмок. Муну өкмөт башчысы өзү да жакшы түшүнөт деп ойлойм. Арийне өкмөт башчысы Абылгазиевдин жоктугун биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов билдирген жок. Кыргыз-өзбек чек арасындагы акыркы чатактан кийинки эки тараптуу жолугушууда Өзбекстан күн тартибине 3 маселени койду. Биринчи, Риштан районундагы кайтпас постун ачып берүү боюнча, СОХ менен байланыштырган кайтпас посту боюнча биринчи вице-премьер Боронов турган кыргыз бийлиги бүгүн эртең ачып беребиз дешпей, өз позициясын билдирди. Бул маселени Өзбекстан менен чогуу иштеп, эки өлкөнүн комиссияларынын алкагында каралат. Андан тышкары Кыргызстан, Орусия, Беларусь, Казакстан, Армения мамлекеттери кирген Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү, ЭАПке мүчө мамлекеттердин бажы боюнча тиешелүү мыйзамдары бар. Экинчи, жайыттар боюнча эки облустун Баткен жана Өзбекстандын Фергана областтарынын жетекчилерине тапшырма берилди. Алар маселени талдап сунуш беришсе, карап берели деген жооп айттык. Алар макул болушту. Үчүнчү, токтогул суу сактагычынан же Сырдарыядан сугат мезгилинде суу алуу боюнча маселе айтылды. Кыргыз бийлиги суу боюнча да мүмкүнчүлүккө жараша карап көрөлү дешти. Биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов ошол эле учурда Кыргызстан Өзбекстанга карата эки маселе көтөргөнүн билдирди. Буга чейинки өкмөт аралык комиссиялардын ишин тездетүү, буга макул болушту. Экинчиси, СОХ район тегерегиндеги Кыргызстандын 2 айылына суу чыкпай калган экен. Маселе жеринен чечилип, биздин айылдарга суу берилди. Чырдын башы болгон Чечме булак суусу коңшу тарап өздөрүнө буруп алган экен. Ал мурдагы абалына келтирилди. Бул бир тарап эле, мурункуларга кайрылалы. 2019 жылы апрелде өкмөт Кызыл Омполдо уран кенин чалгындоо толук токтотулганын айтканы менен лицензия чакыртуу алынганын растай алган эмес. Кыргызстандагы Евразия компаниясы да бул боюнча үн катпай турганда, нааразычылыктардын фонунда биринчи вице-премьер министр Кубатбек Боронов уран кенин иштетүүгө тыюу салынып, Кыргызстандагы Евразия компаниясына берилген лицензия чакыртылып алынганын айтканы кызуу колдоо менен кабылданган. Уран кени боюнча кара пиар катуу жүргөн. Эмнеге ушундай бийлик үчүн оор кырдаалдарда премьер Абылгазиев оозуна суу толтуруп алгансыз үн катпай отурду. Кызматына жараша ары бери чуркап өзүнүн кичимекени Кочкор районундагы бул ишти жеринен чечип берип койсо болмок. 2019 жылдын августунда Солтон Сары алтын кенинде чыр чыгып, чет мамлекеттик адамдар запкы жеп жатканда премьер Абылгазиевдин үнү чыккан жок. Биринчи вице-премьер министр Кубатбек Боронов мындай оор кырдаалдарда ички иштер министри Кашкар Жумушалиев менен жетип барып чырды басышкан.
Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов кыргыз эли үчүн абдан баалуу кумтөр боюнча жаңы макулдашууларга жетишкен жана башка премьер Абылгазиевдин тике иштеринин көбүн аркалап келатат. Кызык, өкмөт башчысынын айлыгын алган премьер Абылгазиев бир гана майталкандуу кадрлар маселесин чечип, ал эми анын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Бороновду дузотко төшүн тостуруп, чырга байланыштуу иштерге жөнөтүп турабы? Андай болсо Абылгазиевдин кыргыз эли үчүн пайдасы кайсы? Өзүнүн жердештерине барууга да духу жетпесе. Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 2010 жылдагы кайгылуу июнь окуясынын 10 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Мамлекет башчынын кайрылуусунун тексти. Урматтуу мекендештерим, 2010 жылдын июнь айында болуп өткөн кайгылуу окуя эгемен мамлекетибиз үчүн эң оор сыноо болду. Көптөгөн мекендештерибизден ажырап кайгы муңга туш болдук. Бүгүн ошол апаатта кайтыш болгондорду эскеребиз. Жараткан аларга бейиштен орун берсин деп тилейбиз. Каза болгондордун ата-энелерине, балдарына, жакындарына көңүл айтып кайгысын тең бөлүшөбүз. Жабыр тарткандарга кол сунуп жардам берген жалпы элибизге рахмат айтабыз. Ошол оор күндөрү өлкөбүзгө колдоо көрсөткөн эл аралык коомчулукка ыраазычылык билдиребиз. Бул кайгылуу окуя коомдогу ынтымак баарынан бийик дөөлөт экенин дагы бир ирет көрсөттү. Улуттар арасындагы биримдик, этностордун ортосундагы ынтымак ар дайым өтө аяр мамилеге, дайыма коргоого муктаж экенине ынандык. Биздин өлкөбүздө улуттук саясатты ишке ашыруу абдан кылдаттыкты талап кылаарын көрдүк. Мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коомубуздун тынчтыгын көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин милдетибиз экенин терең түшүндүк. Биз өткөндөн сабак алып биримдикти чыңдоо менен бир эл, бир журт катары өлкөбүздү өнүктүрөбүз. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Биздин өлкөдө 100дөн ашык этностун өкүлдөрү жашайт. Бардык улуттун маданияты, үрп-адаты, аяр мамиле кылууну, жарандарыбыздын укуктары астейдил коргоону талап кылат. Көп түрдүүлүк биздин байлыгыбыз. Ар бир улут өзүнүн маданияты, тили, каада салты менен мекенибиз Кыргызстанды көрктөндүрүп турат. Ата-бабаларыбыз биримдик жана достук менен бизге даңазалуу тарыхты мурас калтырган. Биз алардын улуу жолун улап, урпактарга гүлдөгөн мамлекетти жеткирүүгө милдеттүүбүз. Ар бирибиз элдин ынтымагын бекемдөөгө, улуттар аралык ынтымакты чыңдоого, өлкөбүздү өнүктүрүүгө өз салымыбызды кошолу. Ар дайым элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудай өзү колдосун. Мирлан Жээнчороев Бабанов шайлоого катышаарын айтты. Назар Ньюс маалымат агенттиги Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев менен баарлашып, Республика партиясынын айланасындагы маселелер тууралуу ой бөлүшкөн. Мирлан мырза, неге депутаттар Республика партиясынан чыга баштады? 2017 жылкы президенттик шайлоодон кийин кээ бир депутаттар саясий конъюнктурага жараша өздөрүн республикада көрбөй калышкан. Маселе 2 жыл мурун эле чечилген. Бабанов жок партия күчүн жоготтубу? Негиздөөчүнүн четтегендиги партия үчүн жоготуу, бирок алсыраткан жок. Ал баштаган иштерди, программаны иштөө принциптерин аягына чыгарабыз деп иштеп жатабыз. Партиянын стабилдүү командасы жана электораты бар. Акыркы чет элдик институттардын сурамжылоолоруна ылайык, Республика партиясы алдыңкы позицияда жана боло турган шайлоолордо фавориттердин бири экендиги аныкталган. Бабанов саясаттан тыныгуу алса дагы Кыргыздын жараны катары шайлоого добушун Республикага берет. Республика партиясы шайлоого барабы? Республика партиясы шайлоого барат. Азыр партияны шайлоого даярдоо боюнча уюштуруу иштери жүрүп жатат. Саясий кеңештин жана төраганын макулдугу менен республикалык штаб дайындалды. Анын жетекчилигине Руслан Казакбаев шайланды. Облустук координаторлор да дайындалды. Жерлерде иш жанданып кызый баштады. Шайлоону утурлай биригүүлөр күч алары бышык. Биригүү эптеп мандатка ээ болуунун жолу эмеспи? Биригүү деген бул ынтымак. Бириккенде өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары четке кагылып, элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгын өйдө койгон принциптер иштейт. Ошол үчүн программалардын, принциптердин биригүүсүн дайым кубатташ керек. Баса, Республика партиясынын президенттин кудасы Алиарбек Абжалиев башкарат. Руслан Казакбаев менен Мирлан Жээнчороев маселеди эле чече албайт деген сөздөр айтылып жатат. Бул маалыматтын канчалык деңгээлде чындыгы бар? Республика партиясын көбүсү эч ким башкарбайт. Бизде баары ачык айкын, ага буга байланыштырган сөздүн баары чагымчыл маалыматтар. Республика партиясы кимдир бирөөнүн этегин кармабай эле шайлоого камынып, саясий кеңеш менен бирдикте команданы чыңдап жатабыз. Сонунбүбү Кадырова Жумалиевди изилдөөнүн кереги жок. Назар Ньюс маалымат агенттиги ырчы журналист акын Сонунбүбү Кадырованы кепке тартып, коомчулуктун көңүл борборундагы айрым жагдайлар боюнча ой бөлүшкөн.
Сонун бүбеже чоң казатчылардын билдирүүсүнөн кийин Кубанычбек Жумалиевдин мүлкүн финполиция иликтөөгө алып, үйүн тинтти. Эсепсиз байлыгы коомчулукка айтылып кеткенден кийин аныгын билүү үчүн финансылык полициянын жасаган аракети туура эле болдубу? Финполиция тинтүүгө алып мүлкүн иликтегени туура эле, бирок ушуга чейин унчукпай отуруп эле Сыймык Жапыкеев айтканда иликтеп калганы кызык болуп калды. Мындай маалыматты мурунтан өздөрү таап иликтеп чыгыш керек эле да. Сооронбай Шарипович аларга коррупционерлерди таап жазалагыла деп жакшы мүмкүнчүлүк берип жатат. Булар болсо Сыймыкка окшогондор айтып чыкмайын, өз алдынча аракет кылбай отурушат. Кыскасы Финполициянын Жумалиевдей мыйзамсыз байыган адамдарды изилдеп, тапканын казынага кайтарабыз деген изги ойлору болсо, Жапыкеевдин оозун карабай, андан ары өздөрү улантышы керек. Эгер мыйзамсыз байыгандарды иликтөө Кубанычбек Жумалиев менен токтоп калса, анда Жумалиевди изилдөөнүн кереги жок, жайына коюшу керек. Чоң казатчылардын суракка чакырылганы жоопкерчиликти сездирүүбү же мындан ары жөн жүр деп тизгенин тарттыруубу? Болгону булардын колундагы документтин тууралыгын аныктап, коррупционерлердин бетин ачууда. Бул жигиттердин демин пайдаланыш керек. Бирок мен буларды чакырып сурагандан жамандык күткөн жокмун. Маалыматтын канчалык тууралыгын тактап жатышса керек. Коомчулукта кантак авиабазаны бекер берүү маселеси талкууланып, түрдүү пикир айтылып жатат. Аларга авиабаза турган жерди бекер берип, аренда албашыбыз керекпи? Өлкөдөгү бир ташта бекер кетпеши керек. Газды орустардын Газпромуна бекер берди. Эми авиабаза жайгашкан жерди да бекер бергидей, булар Кудайдын оозунан түшүптүрбү? Неге орустардын чек ара маселесин чечкенге жардам берели деген сунушу колдоо тапкан жок? Анткени мурунтан чечилип калган олуттуу маселе бар. Баасы бычып жеп алышса керек да. Ошол билинип калат деп кооптонуп жатышса керек. Арты булганыч болсо, анан баш тартпаганда эмне кылышмак эле? Коомчулукка чыкса уят болобуз. Жанар Акаев расмий каттан 20дан ашык ката тапты. Жогорку кеңеште турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып жатканда депутат Жанар Акаев расмий каттын жазылышын сындады. Депутат маалым кат негиздемеден 20дан ашык ката тапты. Негиздеме маалым катты карадым. Таптакыр, түшүнүксүз, эч нерсе түшүнүксүз. 2 абзаста 10дон ашык ката. Окусаң ким түшүнөт? Коомчулукка чыкса уят болобуз. Ким жазган бул маалым кат негиздемени? 5 мүнөттө 20дан ашык ката таптым деп ачууланды Жанар Акаев. Төрага Дастанбек Жумабеков бул өкмөттүн мыйзам долбоору деп белгилеп, өкмөттүн жазылып келгенин айтты. Боронов, оорунун белгилери жок, илдетти кайдан жуктурганы белгисиз жарандар күн сайын көбөйүүдө. Атамекендик жеке коргонуу каражаттарын чыгаруу иштерин тездетүү зарыл. Тиешелүү тапшырма республикалык жам штабтын жыйынында берилди. Саламаттыкты сактоо министри өлкөдөгү COVID-19 боюнча эпидемиологиялык абал тууралуу отчет берип, эң актуалдуу маселелерди белгиледи. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баса белгилегендей, оорунун белгилери жок, илдетти кайдан жуктурганы белгисиз жарандар күн сайын көбөйүүдө. Бир жумада эле 31 адамда жуктуруу булагы белгисиз COVID-19 аныкталды. Алардын арасында шаардык базарлардын, банк кызматкерлеринин, ири цехтердин, бала бакчалардын кызматкерлери бар. Бул адамдар Бишкекте коомдук жайларда жуктурган деп болжолдоого болот. Саламаттыкты сактоо министрлигинин жана республикалык жам штабтын бет кап тагынуу жана социалдык аралыкты сактоо боюнча сунуштамаларына кош көңүл кароо, кейиштүү кесепеттерге алып келүүдө, деди Кубатбек Боронов. Жыйындын жүрүшүндө штабтын мүчөлөрү медициналык багыттагы, анын ичинде жеке коргонуучу каражаттарды жана медициналык жабдуулар боюнча атамекендик өндүрүштүн мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маселени талкуулашты. Белгилүү болгондой, учурда жеке коргонуунун каражаттары боюнча тиешелүү сапат стандарты иштелип чыкты. Тармактык мамлекеттеги органдарга ыкчам штабтын тапшырмаларын жүзөгө ашыруу боюнча ишти тездетүү милдеттендирилди. Чалды бар автожол өткөрмө жайынын ишин камсыздандырууга байланыштуу жүк ташуучу унаалардын айдоочуларын текшерүү алгоритмин так аткаруу боюнча тапшырмалар берилди. Бишкек шаарында бүгүн афро-америкалык Жорж Флойдду колдоо митинги өтөрү маалым болгон, бирок акцияга бир эле адам келди. Активист Денис Реут Горки аянтына жалгыз пикетке чыгып, өзүнүн жарандык позициясын билдирди. Мен бул жерге өз каалоом менен келдим. Митинг болорун социалдык тармактардан көргөм. Бирок көрүп жатканыңыздардай эле эч ким келген жок. Мамлекет тарабынан мыйзамсыз зордук зомбулукка дүйнөнүн бардык булуң бурчунда жол берилбейт деп ишенем. Америкада, Кыргызстанда жана башка бардык өлкөлөрдө, деди ал.
Акциянын тартибин көзөмөлдөө үчүн 3 милиция кызматкери келген. Уюштуруучулар коопсуздук максатында жана провокациянын алдын алуу үчүн митингди өздөрү токтотушкан. Эске сала кетсек, 25 майда 46 жаштагы афро-америкалык Джордж Флойд полицияга кармалып, милиция кызматкеринин колунан көз жумган. Анын өлүмүнө байланыштуу акциялар окуя болгон Миннеаполис шаарында башталган. Тез арада АКШ аймагына, андан соң башка мамлекеттерге да жайылууда. Баткен, Фергана областтарынын башчылары жолукту. Кече 9-июнда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов Өзбекстандын Фергана областынын башчысы Шухрат Ганиев менен Кадамжай шаарында жолугушту. Бул туурасында өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жолугушууга күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү да катышты. Анда чек ара аймактарында чыр-чатактарды болтурбоо, пикир келишпестиктерди алдын алууда эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча сүйлөшүштү. Эки өлкөнүн соода-экономикасын өнүктүрүү, чек ара аймактарында элдин ынтымагын, достук мамилесин бекемдөө максатында маданий байланыштарды чыңдоо боюнча да сөз болду. Ошондой эле коронавирус илдети менен күрөшүүдө биргеликте аракеттенүүнү, бири-бирине колдоо көрсөтүүнү макулдашты.